исламда карма деген нерсе жок, бирок исламда Аллахтын адилеттүүлүгү бар. Эгерде сиздин жашооңузда бирөөлөр жанча сизге зулум кыла турган болсо, анда дал ушул окуя сизге арналат. Бир күнү бир шакиртке бир адам ушунчалык катуу зулум кылат экен. Башкача айтканда жүрөгүн катуу оорутат. Балким бир нерсесин тартып алат деген сыяктуу, ар кандай. Анан ал шакирт Аллахты ушунчалык мээримдүү, ушунчалык боорукер деп билет экен, кечиримдүү деп. Ана устазына айтат экен: устаз дейт экен, мага баланча деген адам ушунчалык катуу зулум кылды. Бирок Аллах Таала ушунчалык боорукер экенин, ушунчалык кечирүүнү, мээримдүү экенин билем. Эгер ал адам Аллахтын алдына барып, "Я Аллах, мени кечир" деп койсо, аны кечирип салабы, жаза бербестен деп мен корком деген экен. Ошондо устазы дал ушул сөздү айтат экен. Шакиртим дейт экен, Аллахтын мээримдүүлүгү канчалык болсо, анын адилеттүүлүгү да ошончолук. Башкача айтканда, Аллахтын мээрими менен анын адилеттүүлүгүн таразага койгондо экөө тең чыгат деген экен. Аллах Таала эч качан башка бир адамдын башка бир пендеге кылган зулумдугун ал пенде кечирмейинче кечирбейт деген экен. Ошондуктан эгерде сиздерди бирөө кайгыртса, бирөө сизге зулум кылса, эч коркпоңуз. Сиз кечирмейинче Аллах эч качан кечирбейт. Эгер сиз ал адамга жаза берүүсүн сурансаңыз, Аллах Таала сөзсүз түрдө жазалайт. Себеби дегенде Аллах Таала чексиз адилеттүү. Аллах Таала кимдерди кечирет? Пенде менен анын ортосунда болгон нерсени эле кечирет. Ал ибадат, намаз жана башка нерселер. Ал эми адам менен адамдын ортосундагы нерселерди Аллах аралашпайт. Аны пенде өз ара чечмейинче Аллах чечип бербейт. Ошондуктан сизге бирөө зулум кылса, эч коркпой Аллахка коюп коюңуз. Аллах өзү жазасын берет.